Биз азыр Чехиядагы бир мал чарбасында жүрөбүз. Кыргызстандык ишкерлер келишип, бул жактагы чарбачылык эле эмес, технологиялар, техникалар менен таанышууда. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, алар мунун бардыгын Кыргызстанга көчүрүп барып иштеткенге даяр. Ал үчүн ишкерлер 4% арзан кредиттерди дагы ала алышат экен. Алдыда Чехиядан Кыргызстанга эмнелерди алып барса болот жана ошол пайыздык, аз пайыздагы кредитти кантип алууга мүмкүн? Чечмелеп берели. Орто өндүрүшү, индустриясы менен атагы чыккан Чехиядан Кыргызстан эмнени ала алат? Асыл тукум уйларын, аларды багып кароонун жол жобо ыкмаларын, же даамдуу сырларды чыгарган технологияларын, же жеңде эле суудан электр алып бере алган чакан гэстерин кантип алып келсе болот? Ал үчүн бериле турган 4%дык арзан кредиттерди алуунун жолу кандай? Чехияга келген 100 кыргыз ишкери эмнелерди көрүштү? Биз барган кооперативдик ферма Чехиянын түштүгүндөгү Высочина крайында жайгашкан. 3,5 миң гектар жерге ээлик кылат. 550 сааную, демек дагы ошончо музоосу бар. Мындагы мал жандыктын саламаттыгы жүргөн турганы бүт көзөмөлдө. V české legislativě musí být každý přežvíkavec označený a mít své číslo. Чех мыйзамына ылайык ар бир жаныбардын номери, катталуу китеби же паспорту болуш керек. Ал эми бутундагы сенсор аркылуу уйдун ар бир кыймылын компьютер аркылуу байкап турабыз. Маселен, уй жатабы же туруп турабы, саадырганы баратабы, канча саалды, бүт айкын маалымат алууга болот. Андан тышкары бул аппарат аркылуу уйдун кадамдардын активдүүлүгүнөн улам, качан боозуганын, курсагындагы канча айлык болгонун билүүгө мүмкүн. Мындай сенсордун орточо баасы 4500 крон же 200 еврога жакын. Kráva je v říji, tak nachodí víc kroků a tím pádem nám to vyhodnotí, že je optimální doba na zapuštění. Атайын жайларга силос ачытылып, башка да жем чөбү толтурулган. Алар аралаштырылып берилет. Кооператив башчысынын айтымында тоюттун баары биологиялык жол менен өндүрүлөт. Эгер жем чөптүн курамында кандайдыр химиялык кошулмалар боло турган болсо, ал кийин сүт текшерген лабораториядан билинип калышы ыктымал. Сүттүүлүгү жогору болсун үчүн уйлар талаага жайытка чыгарылбайт. Бул породадагы уйлар суукка байымдуу дагы дешти. Ошон үчүн кышкысын жылуу сарайларга камалбастан мына ушул орундарында кала беришет. Ал эми сарайдын чар тарабына дуал урулбайт. Это поднимается зимой, когда большой мороз, чтобы не был сквозняк коровника. Жайкысын атайын кондиционерлер аркылуу уйлар үчүн жагымдуу температураны сакташат. Ал эми алдылары ар 4 саатта бирден тазаланат. Бул ишти автоматташтырылган калак жасап, анын канча убакытта бүтөөрү монитордон көрүнүп турат. Андан тышкары уйлардын дагы бир тобунун кыгын трактор чогултуп кетет. Аны биогаздан электр энергиясын алыш үчүн колдонушат. Ал энергия болсо кайра эле ферманы камсыздайт. Бул кооперативдин иш багыттарынын бири. Мындан тышкары жер семирткич өндүрүшүп, дан ургун өстүрүшөрүн, дагы 200дөй уйду эт үчүн байлашаарын айтып беришти. Уйларды компьютерлешкен машине 2 маал саайт. Бир уй күнүнө орточо 35 литр сүт берери эсептелген. Бирок арасында андан азыраак сүттүүлөрү генетикалык мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу 70 литрге чейин сүт бергендер дагы бар, деди Роман. Туулгандан 2 сааттан кийин эле музоолорун энесинен бөлүп алышып, өзүнчө кармашат. Сыңар желиндүү бул челектерге сүт менен суу куюлуп, музоо кайсы бир убакыт ошону эмп чоңоет. Бул чакан пластмасса күпкөдө болсо, андан тышкары тамашачыны аралаш айтканда музоонун буламыгы да бар. A někde v těch, já nevím, v měsíci a v půl už ho učíme, aby se naučilo žrát i jakoby rostlinnou stravu. Адегенде музоолор жалаң гана сүт менен багылат. 1,5 айдан кийин жем чөп жегенге үйрөтө баштайбыз. Мына бул сиздер көрүп турган аралаш жемди биз сүт бербей калгандан кийин берсек, тамак сиңирүү органдарын жакшы өлчүтөт. Биз муну баштапкы тоют деп коебуз. Курамында сулуу, жүгөрү, майдаланган буудай менен арпа жана курамында витаминдик минералдык гранул бар. Анан эң маанилүүсү ар бир музоо өз-өзүнчө кармалат. Ар кимисине өзүнчө көңүл бурулат.
Эгер тобу менен кармалса, бирөө ылаңдап калса, башкасы кошо ылаңдашы мүмкүн. Ошон үчүн 2 айга чейин өз-өзүнчө кармайбыз. Chceme, aby tam byl individuální péče a mohlo se s nima na každý tele zvlášť. Андан соң музоолор тура калмаштырып, чоңойгон сайын чогуу болушат. Маселен, бул 6 айдан 1 жашка чейинки торпоктор 1 жылдан кийин чоң уйларга кошулат. Бирок Гольштейн пародасындагы бул каралаа уйлардын Кыргызстандын климатына чыдашы кыйын дейт кооператив жетекчиси. Бул пароданы Казакстанга алып барып көрүшкөндө шарттын туура келбегендигинен улам сүттүүлүгү азайып, саламаттыгы начарлаганы байкалган. Анын ордуна чехиялыктар Симменталь пародасындагы башка сүттүү уйду сунушташууда. Биз бирок азырынча аларды көрө алган жокпуз. Гольштейндин орточо баасы $2,500 болсо, Кыргызстанга пайымдуу делген Симменталдыкы орточо $3,000 жакын. Молочный комбинат был очень интересен с точки зрения того, как они производят. Алар технологияларды, жабдыктарды колдонуу менен бул ишке таптакыр башкача мамиле кылаарын көрдүк. Мен үчүн өтө кызык болду. Эми Бишкекке барганда талкуулап ойлонуп көрөбүз. Бирок мен муну жасай алса, системаны сапаттуу көзөмөлдөөнү жолго койсо болоорун түшүндүм. Бир топ идеялар пайда болду. Бул технологияларды алып баруу экономикалык жактан алганда оор болуп, пайда түшпөй калышы мүмкүндүгүн түшүнүп турабыз. Бирок экинчи жагынан биз аз пайыздагы насыяларды алганы жатпайбызбы? Ошон үчүн ал да бизге жардам. Эң башкысы эмнени көздөгөнүң, канчалык жогорулагың келгени маанилүү. Башкача айтканда сандан сапатка өтүш керек. Биз ушул деңгээлде отуруп алып, ой жок, колдон келбейт, экономикалык жактан кыйын дей бербешибиз керек. Чехия деле жоктон баштаганда сапатты жогорулатууга умтулушубуз зарыл. Менимче башка өлкөлөр колдонуп аткандын баарын болбосо да кандайдыр бир бөлүгүн жүзөгө ашыра алабыз да, эмнеге болбосун? Применимо в других странах, я думаю, не все, но какую-то часть мы можем использовать, почему нет? Кооператив Чехиядагы Интерлакто холдингине карайт. Жана холдингдеги дагы бир ишканага сүт өткөрөт. Мында ал кайрадан иштетилип, сүт азыктарынын бир нече түрү чыгарылат. Цехке баш бакканда адегенде эле тазалыкты байкадык. Бардыгы автоматташтырылган. Өндүрүштүн көлөмү көп болгону менен, маселен, күнүнө сырдан эле 15 тонна чыгарышканына карабай, жумушчулар аздай сезилди. Анткени иштин басымдуусун кадимкеле машина роботтор жасайт. Кутуларга коюлган сүттөрдү кынаптап, дүкөндөн эле ала кала тургандай кылып даярдаган роботтордун кыймылын карап эле тургун келет. Мындан чыккан азыктар Чехиянын өзүнөн тышкары Евробиримдиктин өлкөлөрүнө тарайт. Орусия европалык товарларды алуудан баш тарткандан бери чех сыры ал жакка да сатылбай алган. Бирок албетте, кыргызстандык ишкерлерди бул маселеден мурда сыр өндүргөн машинелердин сыры кызыктырды. Евразия экономикалык биримдигине киргени андагы өлкөлөрдүн сыр майлары Кыргызстанды каптаган болчу. Мунун бирден бир себеби алардын, маселен, Белоруссиянын өндүрүү технологияларынын жаңылыгы. Биз ошол кезде 2 жыл мурда Ысык көлдөгү Ак Жалга сыр май ишканасына барган болчубуз. Анда жетекчиси Гүлипа Жүзүмалиева атаандаштыкка туруштук берүүдөгү зарыл нерсе заманбап шаймандар жана аны алыш үчүн каражат, тагыраагы аз пайыздуу насыялар деген болчу. Заманбап техникалар кол күчүн азайтып, азыктын наркына, акыр түбү сапатына да таасир этмек. Ал кезде бирок кымбат баадагы заманбап техниканы алууга ыңгайлуу пайыздагы кредиттер жок көсө болчу. Азыр эми мүмкүнчүлүк түзүлүп, Ак Жалга эле эмес, башка кыргызстандык сыр өндүрүүчүлөр да чех заводун кыдырып, ала турган жабдыгын излөөдө. Булардын техникасы, оборудованиясы аябай жакшы, жаңы экен. Тем более бул Чехия бул машиностроение боюнча астыда да булар пищевых продуктов сонун машиналарды жасайт илгертеден эле. Анан ар бир процесске өздөрү машина даярдаптыр. Жетишпеген Япониядан алыптыр, Даниядан алыптыр, Германиядан алыптыр, Италия жакын, Италиядан алып келиптир. Эми бир жерде ручной эч бир процесс жасалбайт экен. Баары автоматизированный, механизированный экен, таза экен. Көп нерсени көрдүк. Эми биз дагы буюрса келечекте ушундай заводдордон болобуз деген үмүтүмүз зор. Анан ушу кечээкү семинарда айтышты. Булар өзлөрүнүн машиностроительный заводунан чыккан продукцияны бизге предлагать этип атат. Эми ошол жанакы Российский фонд жакшы жардам берип, жакшы низкий процент менен кредит берсе, биз алып коелу деген мындай пландаштырып атабыз.
Сиз эмнелерди алып кетет элеңиз? Мисалы үчүн сиздин ишканаңызга эмне жетишпей атат азыр? Мен ишканамда только жетишпейт. Биздики деле ушундай умственный труд позволяет, бар специалисттер жетиштүү. Машинка жетпейт, оборудование жетпейт. Анын ордуна адамдар иштешет. Бир 100 кишинин ордуна буларды карасак, бир 50 киши менен эле биз жумушту бүтүрүп койсок болчу экен. Эгерде биз мамлекет колдоп эле жакшы низкий процент кредит берсе, эмне үчүн албайбыз? Оборудование алабыз, коебуз. Ушуларда эле биз иштей алабыз. Эң негизгиси булардан кем эмес, сапаттуу процесс чыгарганга алыбыз, күчүбүз, акылыбыз жетет. Сиздер мына сюжеттен көргөн ишкерлер Чехияда өтүп аткан Кыргыз-Чех форумунун алкагында бул жакта жүрүшөт. Анын бардыгын Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жамбаев уюштурган. Ал азыр биздин студиябызда. Марат мырза, кош келипсиз. Кече ушу бир ишкерлер менен абдан сонун кыдырдык, көрүп таң калдык. Чехиянын мал чарбасын жана сүт азыктарын өндүрүү жагында. Ошол эле учурда булар өз ара Европа ичинде канчалык ийгиликтүү жана Чехиянын мына ушул мал чарба жана сүт сыр өндүрүү технологиясын биз Кыргызстанга алып барсак канчалык ийгиликтүү болот жана кымбатка түшүп калбайбы? Рахмат Али. Негизи Чех Жумурияты, Чех Республикасы Европа шериктештигинде Польша, Словакия, Чехия ушул чыгыш блогундагы өлкөлөр айыл чарбанын негизги баягы камсыз кылып аткан өлкөлөрдүн бири деп койсо болот да. Ал эми Чех Республикасы ошол өлкөлөрдүн арасында мындай авангардта турат деп айтсак болот. Себеби дегенде тарыхый баягы таржымалыга кайтсак, Чехия 17 жылдан бери Томаш Гарик Масарик президент болгондон бери жанагы комбайн, трактор, айыл чарбага керектүү бүт техниканын баарын өндүргөнгө үйрөнүп алышканда, мисалы 37-жылы эле булар ошо Европа, жеке эле Европа эмес, дүйнө жүзүндө белгилүү жана Зетор деген, анан жана Татра деген айыл чарба техникасын дүйнө жүзүнө экспорттошчу да. Анан биз Советтер Союзу учурунда бир блокто болуп, ал убакта дагы бизге Чехословак Республикасынан көп техника келген. Анан жакшы бир кызыктуу нерсе, биздин азыр баягы алгылыктуу жогорку деңгээлге жеткен ишкер байкелерибиз ошол муунда Чехословакия жөнүндө жакшы бир бренд болуп, ошону жакшы бир эстешет да. Ошо Чехословакиянын техникасы аябай сапаттуу эле, биз азыр баягы Кытай техникасынан тажадык, же болбосо ошо. Ал эми кызык нерсе, биз бажы коомуна киргенден бери бир эми баа тарабынан Кытай техникасы менен Чех техникасынын айырмасы өтө бирдей эле болуп калды да. Бажы алымдары бирдей эле болуп калды. Бажы алымдары бирдей эле болуп калды. Анан ошондуктан Чех айыл чарба техникасы баягы конкуренттүү деп айтсак болот да. Бизге бара алат экен да. Ооба, албетте. Өзүңүз билесиз, азыр кыргызстандык мына мен Гүлүпа Жүзүмалиева эже менен сүйлөшпөдүмбү? Ал айткан эле, бизде технологиялар эски, алганга мүмкүнчүлүк азыраак, анткени ошондон улам биз белорусиялык сүт азыктарына мындай атаандаш албай атабыз депчи. Демек, мына ушул технологияны, техникаларды алып барса, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагына, базарына чыгууга мындай мүмкүнчүлүк ачылат экен мында. Албетте. Мисалы, азыр бир бул Чех тарапка дагы, Кыргызстан тарапка дагы эң баягы кандай десем, пайда алып келе турган учур келди да. Себеби дегенде, бул Украин-Орус конфликти башталгандан бери чехтердин бир 90% компаниясы жана санкциянын тизмесине кирип калган. Ошол эле биякта сиздер кече барып келген Интерлакто компаниясы же башка компаниялар мурун 70% өзүнүн дүңүнөн Орусияга экспортточу да. Айтышты бизге дагы. Азыр болсо ошону элдеп калды депчи. Ал эми биз Кыргызстан ошол бажы коомуна киргенден кийин өзүбүздү ошол бажы коомунун ичинде бир хаб катары сата алсак болот да, сунуш кылсак болот. Мен да ошол ардактуу консул катары бияктагы Чехиянын өнөр жай жана соода министрлиги, айыл чарба министрлигине ошол концепцияны бир жылдан бери сүйлөшүп атып ынандырдым да. Силер Кыргызстанга келип, эгерде ошол техникаңарды же бир өндүрүшүңөрдү ачсаңар, силерге толук Евразестин базар ачылат. Санкциядан чыгып, ошол Кыргызстан аркылуу кире алсаңар болот. Биз деген ага тиешебиз жок деген. Евразия экономикалык биримдиги башка, анан эле эми Евро биримдик башка эмеспи? Экөөнүн эки башкалыгы бул тоскоол болбойбу бул жерде? Биз эми мындай да, эгерде саясатташтырса, анда тоскоолдуктар табыла берет. Ал өзүңүз жана ишкер форумда көрдүңүзбү? 100дөй Кыргызстандан ишкер келди. Биякта 70дөй чех ишкерлери да. Алар айтып атат, биз деген негизи ишкербиз. Биз саясаттан алыспыз. Бизге деген бул соодабыз өтүп турса болду.
саясатты саясатчыларга сынайт. Анан менин оюмча биякта компромисс тапса болот. Анын үстүнө өзүңүзгө маалым болгондой Евро биримдикте Чехиянын президентинин өзгөчө бир ой пикири позициясы бар. Бул санкция боюнча Орусия менен алакка түшкөн боюнчачы. Ошол дагы бул чех ишкерлерине бир мындай дем берип атабы деп мен да кээде ошол алардан ошондой бир пикир угуп калам да. Кыргызстандан 100гө жакын ишкер келди бул форумга. Кыргызстан аймагында 2 жолу өткөн буга чейин, анан биринчи жолу Прагада өтүп атат да. Алар бир гана айыл чарбасы эмес, башка дагы тармактарды караштырып атышат. Ошол эле учурда чакан гэстер боюнча, ошол эле учурда күн энергиясы боюнча, жана башка тетиктер маселеси боюнча, биз азыр дегенде ошол боюнча башка дагы катышуулар барып келишти эле, сюжетти көрүп алсак. Биз азыр Чехиядагы мини ГЭС жаатына ыңгайлашкан белгилүү компаниялардын биринин коросунда турабыз. Ал Mavel деп аталат. Бул Mavel заводунун жалпы аянты 7 гектарды түзөт. Ал ушул жерде чыгарылган турбиналар 5 континентке орнотулган. Баш аягы 1990 жылы түзүлгөндөн бери 500 турбина дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндө орнотулган экен. Заводдун ичинде болсо чакан суу электр станцияларынын жүрөгү саналган кезектеги турбина жасалууда. Дал ушул жабдыкты аралап өткөн суунун агымы роторду кыймылга келтирип, энергияны пайда кылат. Эң кызыгы, чакан гэсти куруу үчүн ири платинанын же оргуштаган суунун кереги жок. Бул заводдун турбиналары аркылуу тереңдиги 1,5 метрлик суу агымынан да электр жарыгын алса болот. Маселен, Чехиянын Ловатице шаарындагы бул гэс 2 метрге жетпеген суунун күчү менен иштейт. Завод жабдыктарынын мындай өзгөчөлүгү Кыргызстандан барган ишкерлердин өзгөчө көңүлүн бурду. Суунун напору андай бийик эмес жерлерге деле койсо болот экен. Анан бизде көрүп атпайсыңарбы? Туризм өнүктүрөбүз деп атабыз. Жайлоолорго, айылдарга мисалы энергетический зависимостьтан кетип, мисалы тоого канчалаган кабелдер тартып барыш керек, трансформаторлор коюш керек. Ошол жерге бир кичинекей суунун боюна эле коюп, ошол бир кичинекей туристический городокторго ачса болот экен да. Прагадан 45 чакырым алыстыктагы Бенашев шаарында жайгашкан Mavel заводу суу агымынын күчү 300 метрге чейинки чакан гэстердин баардык тетиктерин сунуштайт. Жабдыктардын басымдуу бөлүгү заводдун ичинде болот же чоюндан куюлат. Айрым бөлүктөрү Европанын башка аймактарынан алынып келинет. Андыктан завод ээлери жабдыктарыбыз сапаттуу дешет. Бир чакан гэске керектүү турбина жана тетиктер 6 айга чейинки убакыттын ичинде жасалып бүтөт. Турбиналардын кубаттуулугу болсо 30 киловаттан 30 мегаваттка чейин. Сиздерге бир турбина жөнүндө айткым келип жатат. Көрүп жаткан турбина француз тибиндеги турбина деп аталат. Андагы турбинанын кубаттуулугу саатына 9 мегаватт болуп саналат. Бул мегаватты электр энергия менен сиздерге айта турган болсок, бул турбина чыгарган электр энергиясы 5000 адамды же болбосо 1000 үйдү электр энергиясы менен камсыз кылганга жетет. Ошентсе да чакан гэстин кубаттуулугу суунун күчүнө жана көлөмүнө жараша чечилет. Кезинде ири гэстердин курулушу жана энергиянын кошумча булактарынын табылышы менен чакан гэстерге болгон муктаждык азайган эле. Бирок чех эксперттери заманбап жабдыктардын пайдасы менен сапатын арттыруудан майнап чыкканын, чакан гэстерге кызыгуу күчөп баратканын белгилешет. Кыргызстандагы чакан гэс долбоорлору менен таанышып берген Mavel заводунун өкүлү өлкөнүн гидропотенциалын жогору баалайт. Не так, ваша страна, что касается гидропотенциала, имеет один из лучших в мире. Сиздердин өлкөңүздөр дүйнөдөгү мыкты потенциалга ээ мамлекеттердин бири. Бир жагдайды белгилеп кетким келет. Чакан гэстер эч качан көмүр менен иштеген жылуулук станциялары же атомдук станциялар менен атаандаша албайт. Бирок эң маанилүүсү жергиликтүү аймак үчүн жарыктын булагы боло алат. Ошондой эле аларды тез иштелип чыга турган энергиянын булагына айланса болот. Мындан тышкары, биз бир сутканын ичинде орнотсо боло турган чакан гэстердин технологиясын да сунуштайбыз. Андай жабдыктар 50-100 киловаттык энергия өндүрө алат жана кандайдыр бир чукул кырдаалдарда инфраструктура үзгүлтүккө учураганда жергиликтүү калкты электр энергиясы менен камсыз кыла алат. Кыргыз-Чех форумуна келген ишкерлердин айтымында Кыргызстанда чакан гэс салуудан сапаттуу жабдыктарды табуу маселе жаратат. Чехиянын Евро биримдикке, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болушу жабдыктарды жеткирүүнү оорлотпойбу дегендер да бар. Бирок чех тарап маселенин өзөгүн башкадан көрөт. Мисалы каржылоо маселеси.
кардарлар көп учурда Чех Республикасынан тикелей каржы сурашат. Андыктан биздин кардарлардын капчыгына жараша турган камсыздандырууну жана кепилдикти табууда маселе жаралышы мүмкүн. Кантса да Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду чакан гэстердин жабдыктарын Чехиядан сатып алууга кепилдик беребиз деп ишендирүүдө. Фонддун өкүлдөрү Кыргыз-Чех форумунда Чехиянын экспорттук банкы менен келишимге жетишилгенин жүйө келтиришүүдө. Мы не тратим деньги фонда на приобретение оборудования за рубежа. Биз фонддун акчасын чет өлкөдөн жабдык алууга сарптабайбыз. Чехиянын экспорттук банкынын акчасын колдонобуз. Алар биздин кепилдигибиз менен өз өндүрүүчүлөрүн да колдойт. Система иштелип чыккан. Ар бир кайрылууну карап чыга алабыз. Түзүлгөнүнө 27 жыл болгон Мавел заводунун жабдыктары учурда дүйнөнүн 40 өлкөсүндө орнотулган. Завод Кыргызстанда да гэстерди курууга, адистерди окутууга кызыктар экенин билдирүүдө. Бирок баасы жагынан Чех жабдыктары Кытай жабдыктарына туруштук бере алабы? Маселен, тетиктери Чехияда жасалган кубаттуулугу 500 киловаттык станцияга кеминде 30-40 миң евро керектелет. Цена колебается от, например... Болжол менен жогорку агымдагы сууга ылайыкташкан турбиналардын 1 киловатт-саат кубаттуулугунун баасы 150 евро, орто агымдагысы 200-300 евро. Агымдын күчү аз сууларга ыңгайлашкандары 3000 евро турат. Бул 1 киловатт-саат кубаттуулуктун баасы. Ар бир конкреттүү долбоор үчүн өзүнчө сунуш, өзүнчө баа болот. Кантсада гэс курууну көздөгөн кыргыз ишкерлери жабдык алууда альтернативдүү жолдор ачылды дешет. Орто өндүрүшү индустриясы менен атагы чыккан Чехиядан Кыргызстан эмнени ала алат? Асыл тукум уйларын, аларды багып кароонун жол жобо ыкмаларын, же даамдуу сырларды чыгарган технологияларын, же жеңде эле суудан электр алып бере алган чакан гэстерин кантип алып келсе болот? Ал үчүн бериле турган 4% арзан кредиттерди алуунун жолу кандай? Чехияга келген 100 кыргыз ишкери эмнелерди көрүштү? Марат мырза, мына кичи гэстер боюнча да бул бизге абдан маанилүү. Форумда сөз сүйлөгөн компания Чехиянын аймагында 1,5 миң чакан гэс курулган деп айтты да. Ооба. Бул абдан Чехия мындай Кыргызстан менен бирдей эле өлкө да. Бул абдан чоң сан да. Булардын ийгилиги кандай? Эмнеден улам ийгиликке ушундай жетип атышат? Эл аралык валюта фондунда анан дүйнөлүк банкта рейтингдер бар, мисалы Doing Business депчи. Ошол Doing Business'тин катарында жакшы бир рейтинг бар да. Англисче Complexity of Economic деп коет, экономиканын баягы структуралык оор түзүлүшү депчи. Чех Республикасы ошол рейтингде дүйнө жүзү боюнча 7-чи орунда, Европада Даниядан кийин 2-чи орунда экен да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген ошо Чехия кички мамлекет болуп, бул мамлекет завод экен да. Бүт тармакта, көп тармакта ошол каалаган нерсеңди чыгарып берет. Болгондо да эмнеге бул бизге ылайыктуу? Мисалы Германия, Франция буларда чоң эбегис чоң мамлекеттер да. Алар үчүн биздин базардын көлөмү өтө эле кызыксыз да. Аларды кызыктырыш кыйын. Ал эми Чех Республикасы булар мобилдүү, биздин базар аларга кызыктуу боло берет да. Бир жүстү чыгарам десең, мурун биз Кытайга алып барганда бияка деле алып келип берсең жүстү чыгарып берет. Эми немиске жүстү чыгар десең, ал айтат мага кеминде 1000 керек депчи. Ошол эле учурда технология, Чех чакан гэстердин технологиясынын ийгиликтүүлүгү, өзгөчөлүгү эмнеде? Ошого да бир аз токтоло кетсеңиз. Эмне үчүн жана дүйнөдө сиз айткандай алдыңкы орунда турушат? Анан биздин тоо сууларына, шаракан сууларга ишкерлер орноткусу келгенин айтып атышат да, анан ошого туруштук бере алабы? Чехия анткени тоолуу деле эмес дегендей. Эмнеси кызыктуу, мурун Советтер Союзу учурунда бизде Кыргызстанда же болбосо тоолуу аймактардачы, Арменияда, Тажикстанда салынган 50%дан ашык турбиналар, гэстин, чакан гэстин турбиналары ошо Чехословак Республикасында проекти чийилип, ал эми өндүрүшү Советтер Союзунда болгон экен да. Бул эмнени айтат? Ийгилиги булардын билим берүү системасында. Бул Чех Республикасы өзү инженердик нация. Эмне себептен буларда завод, фабрика көп? Себеби дегенде булардын өзөгү бул билим берүү. Чехиянын техникалык университеттери, Чехиянын дээрлик бүт эле университеттери эң мыкты кадрлар даярдайт. Ал кадрлар чех тилин, англис тилин, анан орус тилин бирдей сүйлөйт. Бизде жанакы тил барьери кичине төмөнүрөөк да, башка батыш өлкөлөрүнөн салыштырмалуучу. Ал эми ошол Советтер Союзу учурунда чехтердин инженерлери Москвага, Советтер Союзуна барып окушуп, кайра өздөрү окутушкан. Анан ушундай баягы гэс куруу же
башка өндүрүш куруу долбоорлорунда иштеп келишкен. Бир эле мисал келтирейин. Азыркы Чехиянын президенти Милош Земан университетти бүтүрүп, жаш кезинде 28 жашында Казакстан, ал убакта Казак СССРине барып, автоматташтыруу, ошо өндүрүштү автоматташтыруу долбоорунун жетекчиси болуп, ошол жакта бир нече заводдорду ишке киргизип, ошол жакта баягы жаш кезиндеги илимий кызматкер болгон да. Бул бир эле мисал да. Казакстанды кеп кылып кеттиңиз. Биз сүйлөшкөн ушул чех ишкерлеринин бир топтору Казакстан менен иштешет экен да. Демек ошону Кыргызстанга деле көчүргөнгө мүмкүн экен да. Ошондой эле ийгилик менен. Анан дагы бир нерсе айта кетели, азыр форумдун өзүнө токтоло кетсек, мына ошол жерде Прага шаарында форум дагы өттү. Форумда эмне сөз сүйлөнүп, кандай убада берилди, эмнелер айтылды? Форумга Кыргызстан менен Чехиянын 150-ге жакын компания жетекчилери катышты. Алар курулуш, инфраструктура, айыл чарба, тамак аш, энергетика өндүрүшү менен алектенген ишкерлер. Негизинен Чехиядан кандай керектүү жабдыктарды, технологияларды сатып алса болот, кандай жол менен деген суроолор талкууланды. Энергетика тармагынан жашыл энергия, тагыраагы күндөн энергия өндүрүү боюнча чехтердин бай тажрыйбасын алуу тууралуу көбүрөөк сөз жүрдү. Чехия экспорт банкы дагы жогорудагы тармактарга артыкчылык берип каржылайт экен. Дүйнөнүн 50 өлкөсү менен иштешкен бул банк биринчи жолу Кыргызстан менен кызматташууда. Ал үчүн 2016 жылы Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду менен келишимге жетишкен. Ага ылайык Чех банкы кыргыз ишкерлерин акчалай түз каржылап же насыяга ишкер каалаган жабдыкты алып бере алат. Насыялардын кайтарылышына Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду кепилдик берет. Насыянын үстөк пайызын да фонд бекиткен. Ал 4%тен айланды. Төлөө мөөнөтү 2-ден 10 жылга чейин. Ал эми насыя алуунун жол жобосун Чехия экспорт банкынын жетекчиси Карл Буреш мындайча чечмелейт. Мисалы, ишкер адегенде Чехиядан Кыргызстанга керектүү технология, жабдуулар, аспаптар же телөө кызматын экспорттой алчу компанияны табуусу керек. Анан банкка кайрылса болот. Эгерде сиз андай компанияны табай элек болсоңуз, биз сизге Чехияда өндүрүлгөн жакшы сапаттагы товар, технологияны экспорттаган алдыңкы ийгиликтүү 10 компаниянын тизмесин бере алабыз. Адатта Чехиянын экспорт банкы долбоордун 85%-ын каржылайт. Калган 15 долбоорду демилгелеген тарап табыш керек. Менимче бул бардык тараптарга, айрыкча технологияга муктаж болуп турган Кыргызстан үчүн да өтө пайдалуу иш болмок. Эки өлкө ортосундагы бизнес кызматташтыгынын келечеги ушундай болуш керек деп эсептейм. Чех-кыргыз алакасы бир кылымдай илгери түзүлүп, 1925 жылы Интергельпо кооперативи кыргыз жергесине электростанция, текстиль фабрикасы, темир жол, заводдорду жана башка өндүрүштү курганы маалым. Тарыхый маалыматтар боюнча 1934 жылы Интергельпо Кыргызстандагы өндүрүштүн 20%-ин чыгарып турган. Бирок байланыш өнүккөн ушул доордо эки өлкө алакасы андагыдай жогору болбой келген. Узак убакыттар бою ортодогу соода алакасы $9 миллион ашкан жок. Ошол эле учурда мамиледеги секирик болору күтүлгөн бул келишимдер эмне үчүн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду аркылуу өтүүдө деген сындар да жок эмес. Ага жоопту Марат Жаанбаевден угалы. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун түзүлүш форматы абдан дал келди, себеби ал эл аралык уюм. Эки мамлекеттин президент түзгөнү менен эл аралык уюм. Анан ошол себептен алар Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондун 1 жыл текшеришти. Анан аягында Чех экспорт банкы Москвага бир нече жолу баягы сүйлөшүүлөргө, консультацияларга барып, анан ала биякта баягы кичине түшүнбөстүк болуп атат да, көптөрү баягы критикалап атат. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду болсо эмне Чехия биякта кайсы эмне тиешеси бар эле депчи. Мен кичине түшүндүрө кетет элем, расмий киши катарычы, баягы консул катары. Бул Орусия тарап менен макулдашылган, орус коллегалар аларды айтып атат. Албетте, эгерде биз берген 500 миллионго дагы чехтер 500 миллион болсо, биз андан утуштуу эле болобуз. Бул баягы синергия эффекти болот депчи. Анан ошол себептен экономикалык акча келип турганы жакшы. Ооба, экономикалык акча келип турган жакшы. А бирок эң аягында ошо биздин жанакы кардар, бул кыргыз ишкери, жөнөкөй кыргыз ишкери утуштуу болот. Себеби дегенде лизингке алып атат да ал деген. Чех экспорт банкы жалпы 33 финансылык модель менен берет. Анын арасында лизинг да бар, анын арасында кыска мөөнөттөгү насыя бар, узак мөөнөттө насыя бар.
бул Чех экспорт банктын иштөө форматы Кыргызстандагы ишкерлер үчүн ылайыкташтырып берген. Андан тышкары Кыргызстандан Чех экспорт банкы 5 коммерциялык банкты тандап алды иштешкенгечи. Бул мисалы арасында KCB, Демирбанк, Айлбанк. Эмне себептен? Себеби дегенде $1 миллион чейинки насыяларды Чехиядан бериш кыйыныраак, себеби дегенде чыгымдар көп да. Ошол себептен алар ошол фонд аркылуу тиги жеке коммерциялык банктар менен Бишкектен келишим түзүп алды. Жөнөкөй ишкер эгерде бир $10 миң же $20 миң эле бир технология тапса, ал түз эле ошол Комбанкка барып, мен ошол Чехиядан ушуну сатып алат элем деп, ошол жерден насыя алса болот да. Болушунча жеңилдеткенге аракет кылышты да Чех экспорт банкычы. Жарайт, мисалы, демек $10 миң деле лизинг алса болот экен да. Эң жогоркусу канча, мисалы үчүн Чех экспорт банкы жалпы кыргыз ишкерлерине Кыргызстанга канча миллион же миллиардка чейинки доллар лизингке же кредитке бергенге даяр? Минималдык чеги жок. Мисалы $10 миң деле боло берет, бирок эми бул бизнестин көлөмүнө жараша, бул чакан бизнескечи. Ал эми максималдык көлөм 500 миллион евро деп айтса болот. Бул эгерде азырынча 10 жылдын ичинде Чех экспорт банкы жана Чех өкмөтү айтып атат. Бул силердин экономикаңардын ылдамдыгына жана силердин мамлекетиңердин либералдуулугуна жараша дейт да. Себеби дегенде жана Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду менен меморандум кол коюлуп атканда атайын термин бар, капиталдын синдикациясы депчи. Бул эмнени түшүндүрөт? Эгерде 50% Кыргызстанда болсо, 50%ын Чех тарабы берет дегенчи. Бул бир. Экинчиден, Чех экспорт банкы могул 2018-жылдын аягына чейин бул мамлекеттик банк да. Анын каржы министрлиги, айыл чарба жана өнөр жай министрлиги бул банктын негиздөөчүлөрү да. Өкмөт, Чех өкмөтү. Алар Кыргызстан үчүн атайын 2018-дин аягына чейин 150 миллион еврону бекитип берди. Ошол маалга чейин эгерде жетишсеңер, ошол акчаны сарптасаңар болот депчи. Анда демек кыргыз ишкерлерин деле калыптыр да кеп, Бияктан өнөктөштөрдү таап, бекемдеп келишимди, анан кийин мынакей бизде келишим бар, каржы бергиле деген. Ошол себептен биз тиги форумду уюштурдук. Анан мен ошол биздин ишкерлерге ыраазымын. Себеби дегенде бул тарыхта болуп көрбөгөн нерсе, акыркы 25 жылда биринчи жолу болду Чех Республикасында, Прагада. Экинчиден эч ким күткөн эмес, ушунча көп адам келет депчи. 100 ишкер келди. Андан тышкары 20 киши бул президенттин иш башкармачылыгы жана өкмөттөн өзүңүз көргөндөйчү, өзүңүз көргөндөй. Анан бул Чехиядан бир 65 компания болду, алардын өкүлдөрү да болду. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Бир суроомду бере кетейин. Буга чейинки эки форумдун жыйынтыгында эмне болду? Кандай келишимдер түзүлдү? Анын канчасы ишке ашып баратат? Ушул жөнүндө токтоло кетсеңиз. Рахмат Али. Жана мен айтып өткөндөй, негизи келишимге кол коюлду. Бул 2016-жылы сентябрда болгон. Ал эми туңгуч баягы форум 2015-жылы сентябрда ошол элчи айым, Чехиянын элчи айымы атайын Кыргызстанга келип, биздин президентке баягы грамотаны берип, биздин баягы кызматташууну жогорку деңгээлге чыгарабыз. Анан үстүнө ошол жылы Интергелпонун Кыргызстанга келишинин 90 жылдыгы болгон. Анан Чех өкмөтү атайын Кыргызстан үчүн ошол себептен бир стратегия бекитип бергенде, биз баягы Кыргызстан бизге шериктеш өлкө, колдойлу депчи. Анан ошол учурдан бери бир 5 чех компаниясы Кыргызстанда өкүлчүлүктөрүн ачты. Ал 5-өнүн ичинен 2 азыр кадимки эле ошол Бишкектин айланасынан жер сатып алып, склад, кеңсе, бир өндүрүш салабыз деп азыр ошонун үстүнө иштеп атышат да. Андан тышкары да келишимге кол коюлгандары дагы бар да, меморандум. Жалпы меморандумга азырынча 20 чех компаниясы кирет. Алардын 20 компаниясынын Кыргызстанда 20 шериктери бар. Анан эми бул бир күндүк иш эмес да, чын айткандачы. Биздин баягы өзүңүз билесиздер, бюрократия деген бар, баягы сезондук фактор бар, мисалы. Ишкерлер бири-бирин иликтейт деген маселе бар. Ишкерлер бири-бирин. Анан бул форумдан деле ошол бир нече келишимге кол коюлат деген үмүттөбүз. Мисалы, мен барган, кыдырган аймактарда абдан кызыгуусун билдирип жүрсүз да ишкерлер. Мен сизге айта кетейин, ошол 2 күндө 5 келишимге кол коюлду. Бул чакан кесип боюнча. Кыргызстандан 5 компания келип, кече ошол жана энергетика тармагында экскурсияга барганда, ошол турбина чыгарган фирма менен конкреттүү түрдө 5 келишимге кол коюлду. Ушул тапта эле? Ушул тапта эле. 2 күндө эле. Ошо жанакы биринчи ТЭО деп коет, жанакы эсеп кысабын чыгаруу боюнча техника экономикалык негизичи. Ошону ошол чех компаниясы башынан бери баштап берсин деп 5 компания уже макулдугун берди да. А бул эмне түшүндүрөт? Ошол компанияга демек ошо ишеним чоң, иштешкенге бир биринчи кадам шилтешти да. Буюрса үзүрүн берсин деп биз ниет кылалы. Анда сизге чоң рахмат, Марат мырза. Бизде конокто Кыргызстандагы Чех өлкөсүнүн ардактуу консулу Марат Жаанбаев болду. Берүүнү мен Али Токтакунов алып бардым. Саламатта калыңыз.